Бирок бул окуянын бир эле чети. Клооп Камбаратайки көмөкчү чордонун жаңылай турган МБТ стройдун майнерлери ТЭУ Русиянын бир кычыгынан 20 жыл мурда чыккан мурда колдонулган трансформаторлорду сатып алганын аныктаган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун чакырылган көз карандысыз эксперт Кубанычбек Эргешев трансформаторлор эптеп-септеп оңдоодон өткөнүн аныктаган. Май агып, кыйшык ширетилген, дат басып кеткен. Аз келгенсип, бул трансформаторлор башында эле көрсөтүлгөн максатка таптакыр ылайык келбей турганы маалым болчу дейт электр станциялардын акционери энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев. Анын айтымында Камбарата 2деги камалган электр энергиясын бошотуу үчүн станциядан 500 киловольт чыгышы керек. Ал эми алынган трансформаторлор болгону 110 киловольт бөлүп чыгарат. Бирок эң кызыгы майнерлер 2002 жылы өндүрүлгөн 2 трансформатордун ар бирин 55 миллион сомго баалашкан. Чынында мындай трансформаторлордун жаңысынын даанасын өндүрүүчү заводдон өзүнөн 4 миллион 800 миң сомго сатып алууга болот. Ал эми берки колдонулган эски трансформаторлордун ар биринин эң жогорку баасы 1 миллион 615 миң сомду гана түзөт. Демек инвесторлор алардын баасын 34 эсе жогору кылып көрсөтүшкөн.